өзі тарту үшін 800 сом деді. Курс дәрігерлерді кеңешпес үшін. Кім алды курс дәрігерлер? Узкий специалист. 100 сом. Физиопроцедураларды, баяғында емелерді алып бергенбіз бе? Мемлекет алып берген бе? Аппараттарды. Физиотерапия үшін, печенье үшін. Ne için harbi Türkiye'nin 50 sonundan aldı? Ne için? 800 сом УЗИ головного мозга ребенка и сердечно-сосудистая система новорожденного деген бар. Ал боюнча тура келгенден бери УЗИ алганбыз, УЗИ аппараттарыбызды жаңылаганбыз, бирок ал УЗИ аппараттар кош бойлууларды жана гинекологиялык ооруларды караганы ыңгайлаштырылган. А нейросонография деп дагы бир тармагы бар УЗИнин. Ал УЗИ ошол частный УЗИ экен. Аны менен жанагы ымыркайды тарта турган энеси менен согласование кылып, договор кылып, анан кийин тартышат алар. Алар бир эле бизде эмес, ал Таубек Насирбекович областной детский больницада деле, областной роддомдо деле ошол бала эле барып кыдырып, бардыгынын головной мозг и жүрөгүн тартып кетет ымыркайлардан чейин. Ben daha size айтайын. Nizamda, nizam менен бекитилген нерсе. Nizam. Ошол өзү жок ба? Силовое министерство бар. Мына силер система кылып алгансыздар. Акчаны була турган бир жолу да, бизде жок. Biz nizam менен бекитилген баланы бекер төлөтүп карап бериш керек 5 жашка чейин. 5 жашка чейин. Пенсионерде бекер карап берилди, бул низам менен каралган нерсе. Калабайсызбы, низамды аткарышыбыз керек. Урматтуу эжеке. Түшүнүп атасызбы? Бул низам, закон. Нени жомакты айтып атасыңар берип отуруп алып бала. Мындай болуп сүйлөсөңөр, грамотно, умный болуп сүйлөсөңөр берип. Ким аткарат низамды? Жакшылап сурап берсе, кайра мына жагынан, бер жагынан алып качасыңар. Уят эмеспи? Төлөлелек баладан акча алып атасың. Төлөлелек, жарык дүйнөгө элек баладан 800 миң сом акча алып атасың. Наоборот, мамлекет карап, сүйүнчүк бул деп акча берип атат азыр. Жарык дүйнөгө келгенде. Берген акчабызды кайра алып атабыз бияктан отуруп. Ne деген жомакты айтып атасыңар, буяга жүрөт. Мына мамлекеттик ооруканаларды менчиктештирип алганбыз да каалаганда. Түшкүз каныша кам болуп алганбыз. Нерсе каполосуңар. Мен бардым ба, барып ошол жерде куттуктап, көрүлүшүлөргө сүйлөшүп, жолугушуп, бардык баракчаны отургузуп алып, майрам менен куттуктап, жакшы сөзүн айтып, кийин подаркалар жөнөтүп, мына сурадым го, апарып бергенсиңер подарка. Куттуктап, суранып келдим го силер. Барбасам экен, айтпасам экен, сурамасам экен, анда күнөө менде болот. Отуруп алып кайра акча кыласың. Акчанын түбүнө эч ким жеткен эмес. Любой кимин балам кызын төлөгөндө бербей чыгасың. Кимин бербейсиң? Бардыңыз